Бардығыз чоғы сыйынауыз. Бізді сүйген, бізден райымду ыйық асмандағы Құдай ата. Біз Құдайдан алыстап күнөөгө батқан бардығыбызды өзіңіз аяп. Біз Құдайды таанып билеліктелі Ыйса Машаяқ біз үшін айқаш жиғачқа қадалып. Өз жанын беріп төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага тартылбай тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес өз ырайымыңыздын негизинде куткарып алгандыгыңыз үчүн биз бардыгыбыз ыраазыбыз. Эми бизди өзүңүздүн даңктуу балдарыңыз кылып, асман падышачылыкка барышыбыз үчүн түбөлүктүү үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы калган жашообузду бир гана сиз үчүн, сиздин эркиңиз үчүн жашагыбыз келет. Бул дүйнө күндөн күнгө жамандыкка, күнөөгө толуп бара жаткан учуру. Биздин күчүбүз менен бул дүйнөдө кыйынчылыктарды, күнөөнү биз жеңип чыга албайбыз. Ошондуктан бизге эң эле керек болгон нерсе бул сиздин күчүңүз жана сиздин акылмандуу сөздөрүңүз. Сиздин улуу эркиңизди аткарышыбыз үчүн мындан аркы жашообузда да ар дайым ыйык руктун жетеги менен, сөз менен бизди бекемдеп берүүңүздү суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин бекем сактап келе жаткан бардык биздин бир туугандарга ырайымды мол кылып төгүп берип, кандай кыйынчылыктар, мүшкүлдөр баштарына түшпөсүн. Кайраттуулук менен сиздин сөзүңүздү таркатып, бир гана сиздин эркиңиз көптөгөн адамдардын ичинде аткарылышына дагы жардам бериңиз. Ар бир убакытта биз бара турган жолду ачык айкын көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, сөз менен сооротуп келгендигиңиз үчүн, бул саатта дагы биз менен чогуу болуп, биздин жүрөктөрүбүзгө керек болгон сөздү уруксаат берип, сиздин эркиңизди таанып билгидей бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогугабыз. 믿음만을 가지고서 내
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 15-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 15-бөлүм жаңы келишимдин 1019-бети. Лука 15-бөлүм 1-аяттан баштап окуйбуз. 24-аятка чейин мен силерге окуп берейин. Лука 15-бөлүм 1-24 чейин. Салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн баары Ыйсанын сөзүн угуш үчүн ага жакын келишти. Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар болсо, ал күнөөлөрдү кабыл алып, алар менен бирге тамактанат деп күңкүлдөштү. Ошондо Ыйса аларга төмөнкү үлгү насаат аңгемени айтып берди. Силердин араңардан 100 кою бар бир адамдын бир кою жоголуп кетсе, эмне ал 99-ун талаага калтырып коюп, жоголуп кеткен бир коюн издебейби? Тапкандан кийин кубанып аны ийнине көтөрүп алып үйүнө келет да досторун, коңшуларын чакырып аларга: жоголуп кеткен коюмду таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула дейт. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле тобо кылууга муктаж эмеспиз деген 99 адил адамга караганда, тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. Же 10 драхмасы бар бир аял бир драхмасын жоготуп алса, эмне ал чырак күйгүзүп алып, үйүн шыпырып, аны тапмайынча тырышып издебейби? Тапкандан кийин курдаштары менен коңшуларын чакырып аларга: мен жоготкон драхмамды таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула дейт. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле күнөөкөрдүн тобо кылганы үчүн да Кудайдын периштелери кубанышат. Ыйса дагы мындай деди: бир кишинин 2 уулу бар экен. Алардын кенжеси атасына: ата, менин энчимди бер дейт. Ошондо атасы балдарына мал мүлкүн бөлүп берет. Көп өтпөй кенже уулу энчисинин баарын алып, алыскы бир өлкөгө жөнөп кетет. Ал жактан ал жаман жолго түшүп, өзүнүн мал мүлкүн ыгы жок ысырап кылат. Баардыгын түгөткөндөн кийин ошол өлкөдө катуу ачарчылык болот. Ал муктаж боло баштайт. Ошондо ал ошол өлкөнүн бир адамына барып жабышып жалданат. Ал киши аны өзүнүн талаасына жиберип, чочколорун кайтартып коет. Ал чочколор жеген жемиш менен курсагын тойгузганына ыраазы болмок, бирок ага аны да эч ким бербейт. Ошондо ал акылына келип: атамдын жалчыларынын баары тамакты тою жешет, мен болсо бул жерде ачкадан өлгөнү жүрөм. Туруп атама кайтып барайын да: ата, мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым. Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып ал дейин дейт. Ошентип ал туруп атасына жөнөйт. Атасы уулун алыстан эле көрүп, аять да жүгүрүп барып мойнунан кучактап өпкүлөйт. Ошондо уулу атасына: ата, мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым. Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын дейт. Атасы болсо кулдарына: тезинен эң жакшы кийим алып келип, ага кийгизгиле. Колуна шакек тагып, бутуна бут кийим бергиле. Анан борго байланган торпокту алып келип сойгула, ичип жеп көңүл ачалы. Анткени менин бул уулум өлгөн эле тирилди, жоголгон эле табылды дейт. Ошентип алар тойлой башташат. Ушуга чейин жетиштүү? Азыр эле биз окуп кеткен ушул мазмундагы сөздөрдүн негизинде күнөөкөрлөрдү куткарып алган 3 биримдиктүү Кудайдын иштерин чогуу ой жүгүртөбүз. Ошого байланыш болгон биздин темабыз. Ушул сөздөрдү окуп жаткан учурда күнөөкөр куткарылышы үчүн кандай иштер болуп өтөт?
бир эле мазмундагы сөз 3 жолу ар түрлүү маанидеги сөздөр менен айтылган. Эмне үчүн андай жакшылап карап көрө турган болсок, күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн Кудай өз тарабынан үч ишти аткара тургандыгын билсек болот. Ата, Уул жана ыйык рух. Биз сиздер менен ишенген эң эле маанилүү ишенимдин негизги маңызы бул үч биримдиктүү Кудай. Ата, Уул жана ыйык рух. Кудай үчөө ич бөлүктөн турат деген эмес. Кудай ал жалгыз Кудай. Бирок ошол эле учурда бир Кудай үч образды өзүндө чагылдырат. Ыйык жазуудагы бардык мазмун Кудай Атанын аткарган иштери жана Ыйса Машаяктын аткарган иштери жана ыйык рухтун аткарган иштери өз алдынча бөлүнүп жазылган. Мен деле руханий семинарияда окуп жаткан учурумда көптөгөн студенттер үч биримдиктүү Кудай жөнүндө суроо беришчү эле. Бирок алардын жооптору биздин акылмандыгыбыз менен, биздин билимибиз менен жооп ала албайбыз деп жооп беришчү эле. Кантип эле Кудай үч Кудай болуп көрүнөт, бирок бир Кудай болуп калмак. Бир эле Кудай, бирок эмне үчүн ал үч болуп көрүнөт деп адамдарды көп эле кызыктырып келген суроолордун бири. Анан ошол жактагы профессорлордон, мугалимдерден, жада калса докторлордон сурасаң дагы алар эмне деп жооп берет? Кудайдын өзүнө барып сурагылачы дейт. Ал деле туура нерсе. Биздин билимибиз менен, бул дүйнөнүн акылмандуулугу менен биз анын бардыгын толук кандуу 100%га түшүнө алышыбыз үчүн кыйынчылыктар жаралат. Бул дүйнөдөгү биз толук кандуу түшүнө албаган нерселердин бардыгын, Теңирдин алдында келгенде бардыгын сөзсүз түрдө таанып биле алабыз. 1-Корунтуктар 13-бөлүмдө айтылгандай, азыр биз күңүрт күзгүдөн көргөн сыяктуудай көрөбүз, бирок Ыйса Машаяктын алдына келгенде бардыгын даана көрө алабыз. Кудай бизди жеткилең билет. Кудайдын астына келгенде биздин бардык акылыбыз дагы жеткилең түрдө болот. Кудайдагы болгон нерсенин бардыгын биз жеткилең түрдө биле алабыз. Матай 17-бөлүмдө Ыйса өзүнүн Петр, Жакып жана Жаканды ээрчитип шакирттерин бийик тоого көтөрүлөт. Ошол жерде алардын көз алдында Ыйсанын көрүнүшү өзгөрүлөт. Жүзү күндөй жаркырайт, кийими аппак болуп калат. Күтүлбөгөн жерден Ыйсанын образы өзгөрүлөт дагы. Ал жерде Муса менен Илияс да көрүнөт. Ошол учурда Петр бул Муса, бул Илияс экен деп дароо билди. Ыйсаларга тааныштырган жок. Мына, таанышып алгыла. Бул биринчи пайгамбар, аты Муса. Бул болсо Израилдин пайгамбары катары пайгамбарчылыкты айтып келген адам. Андан кийин күндөрдүн биринде Илиясты куюн менен асманга көтөрүп кеткен киши мына деп тааныштырган жок да. Петр кандайча аларды дароо тааный алды. Муса Ыйса Машаяк келгенге чейин 1500 жыл мурун жашаган адам. Илияс дагы Ыйса Машаяк келгенге чейин көп убакыт мурун жашаган адам эле. Мен мындайча ойлойм. Менимче Петрге ушунчалык сонун көрүнүш көрүндү. Андан кийин ал эмне деп айтат? Теңир, бул жерде болгонубуз жакшы экен. Ошондуктан бул жерге 3 алачык тургузалычы. Бирөөнү сага, бирөөнү Мусага, бирөөнү Илияска. Ушул жерден түшпөй, ушул жерде тура береличи деп. Менимче Петрге ушунчалык жүрөгү аябай сонун акыбалда калган. Менимче Кудай ага 5-тин 1 бөлүгүн даамын таткызгандай. Матай 16-бөлүмдө Ыйса өзүнүн сөзүндө шакирттерине айтат: Кудайдын падышачылыгын
адам уулун көрмөйүнчө өлүшпөйт деп. Бирок Ыйса Машаяк өлүп, анан кайрадан ал экинчи жолу келе элек. Бул тургандардын кээ бирөөлөрү өз падышачылыгы менен келген адам уулун көрмөйүнчө өлүшпөйт деп. Бул учурда Петерди, Жакыпты жана Жаканды айткан эле. Экинчи Петр 1-бөлүмдөгү мазмунду карай турган болсок, Теңирибиз Ыйса Машаяктын келиши жөнүндө силерге куулук же болбосо ойдон чыгарылган тамсилдерге негизделип айткан эмеспиз. Анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз. Анткени ал менен бирге улуу тоодо болуп турган учурда асмандан бир үн укканбыз. Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. Жанакы бийик тоодо Ыйсанын өзгөрүлгөн учурдагы болгон учурду айтат. Ыйык тоодо аны менен бирге болгонбуз. Ыйсанын образы күнгө окшоп жаркырап, кийими аппак болуп калат. Күтүлбөгөн жерден Ыйсанын образы ушунчалык өзгөрүлүп, Муса менен Ильяс көрүнгөнү эмне үчүн көрсөтүлгөн? Алар Ыйса Машаяк экинчи жолу келген учурда эки түрлүү адамдар болот деп чагылдырылат. 1 Тессалоникалыктар 4-бөлүм 16-аятта башкы периштенин Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир өзү асмандан түшүп келет, дагы биринчиден Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн адамдар Теңир менен абада жолугуш үчүн асманга көтөрүлүшөт. Эми түбөлүк Теңир менен чогуу болуш үчүн. Ыйса Машаяк келген учурда алдын ала айткан эки түрлүү адамдар болот деп. Биринчиден өлгөн адамдар жана тирилген адамдар. Анан Ыйса Машаяктын келген учурда тирүү жүргөн адамдар көз ирмемде өзгөрүлөт дагы, анан асманга көтөрүлөт. Ошол нерсени түшүндүрүш үчүн Ыйсанын бийик ыйык тоодо өзгөрүлгөн учурда Ильяс менен Мусаны көргөзгөн эле. Эки категориядагы адамдар боло тургандыгын алдын ала Кудай көрсөткөн. Муса Канаан жерине кире албастан 40 жыл бою чөлдө жашап, Канаан жерин ал алыстан карап, кире албастан ошол жерден көз жумган эле. Теңир аны алып кеткен. Ал эми Ильяс өлбөстөн куюн менен асманга көтөрүлүп кеткен. Ыйык жазууда өлбөстөн асманга көтөрүлгөн адамдар бул экөө Энох менен Ильяс. Ыйса Машаяк келген учурда дагы биринчиден Муса кимди билдирет? Өлүп калган, ишенген өлүп калган адамдар. Ошолор Ыйса Машаяк келген учурда тириле тургандыгы. Ал эми Ильяс болсо тирүү калган адамдар Ыйса Машаяк келгенде жолугуш үчүн асманга көтөрүлө турган адамдарды көрсөтөт. Анан сиздерге айта турган сөзүм, Петр кандайча экөөнү көрүп, бул Ильяс, бул Муса деп таанып биле алды. Анткени Ыйса Машаяк келген учурда биз деле аны дароо көрүп алабыз. 1-Жакан 3-бөлүмдө Машаяк келгенде ага окшош болорубузду билебиз. Анткени анын кандай экенин көрөбүз. Өзгөрүлбөгөн адам кайрадан келген адамды көрө албайт. Биз ага окшош болорубузду билебиз. Филиппиликтер 3-бөлүм 21-аятта да айтылат, биздин даңкынан ажыраган денебизди Кудай өзү өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Азыр биздин денебиз алсыз, даңктан ажырап калган дене, бирок Ыйса Теңир келгенде ушул денени даңктуу денедей, периштеден дагы көрктүү, сулуу кылып өзгөртөт. Ошол учурда бизди Кудай кандай тааныган болсо, биздин билимибиз бардыгы жеткилең түрдө болот. Теңирди дагы таанып, бул
Муса экен, бул Ыбрайым экен, бул Ильяс экен. Бул жаңы келишимдеги улуу элчи Павыл экен. Бул деген Кудайдын сөзүн таркатып отуруп ташбаранга алынган Стефан диакон экен, Степан экен деп бейишке барганда бизди бири бирибизди тааныштыруунун да кереги жок болот. Анткени бул дүйнөдө жашап жаткан учурда толук кандуу түшүнө албаган нерселер, ачылбаган нерселердин баардыгы бейиште ачык айкын ачылат, көрүнөт. Биздин билимибиз менен азыр түшүнө албаган нерсе бул үч биримдиктүү Кудай, Ата, Уул жана ыйык рух. Үчөө бирдей, үч образды жараткан Кудай. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 6-аятта дагы Ыйса Машаяк жөнүндө айтылат. Ал Кудайдын бейнеси, өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Адамдын денесинде бул дүйнөгө келген, өзүн басынткан, өзүнүн асмандагы улуу тактысын таштап, адам кейпин кийип, адамга окшош болуп бул дүйнөгө келген. 33 жыл бул дүйнөдө жашап, андан кийин өзүнүн өмүрүн айкаш жыгачка кадалуу менен аяктап, кайрадан асманга көтөрүлгөн эле. Ыйса да Кудай менен Кудайдын бейнеси. Биз анан ыйык рух деп айтабыз го. Ата, Уул жана ыйык рух. Ата, Уул экөө, улуу биринчи орунда турат, андан кийин экинчи орунда ыйык рух турат деп биз антип бөлбөйбүз. Үчөө бирдей, Ата да, Уул да, ыйык рух дагы үчөө бир ролду аткаргандыгын дагы, бир экендигин дагы биз жакшы түшүнө алабыз. Уул деп Ыйса Машаякты айтабыз. Анан ыйык рух. Лука 15-бөлүмдө Кудай Ата, Уул жана ыйык рух кандайча күнөөкөрлөрдү куткарат, алардын аткарган ролдору кандай, ошол өтө жакшы чагылдырылган. Эң башында биз окуп кеткен аяттар. Уул Ыйса Машаяк бул дүйнөгө жакшы кайтаруучу катары өзүнүн койлоруна кам көрүш үчүн келген. Жакан жазган жакшы кабар 10-бөлүм 11-аятта Ыйса өз жөнүндө айтат: мен жакшы кайтаруучумун. Жакшы кайтаруучу койлор үчүн өз жанын берет. Койлору үчүн өзүнүн жанын бериш үчүн келген Ыйса Машаяк жөнүндө айтылат. 14-аятта дагы: мен жакшы кайтаруучумун, мен өзүмдүн койлорумду билем. Эгерде карышкыр келе турган болсо, ал эч качан аларды таштап качып кетпейт. Жалчы болгон болсо, ал качып кетет. Анткени ал койлорго кайдыгер мамиле кылат. Ыйык жазуудан дагы бир жерде чөг ача кетели. Жезекил китеби 34-бөлүм. Байыркы келишим Жезекил китеби 34-бөлүм. Жезекил китеби 34-бөлүм 11-аят жана 12-аяттар. 11-12 чоң окуйбуз. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: мен өзүмдүн койлорумду өзүм издеп табам, аларды карап чыгам. Чачырап кеткен койлорунун арасында болгон күнү кайтаруучу койлорун кандай текшерсе, мен да өз койлорумду ошондой карап чыгам. Булут жана туман каптаган күнү кайсы жерлерге чачылып кетишсе, ошол жерлерден аларды куткарып алам. Жезекил китеби
Ыйса Машаяк келгенге чейин 600 жыл мурун жазылган китеп эле. Бул жерде деле мазмундарды карасаңыздар, мен өзүмдүн койлорумду өзүм издеп табам. Чачырап кеткен койлорду кайрадан өз ордуна алып келем, табам дейт. Дөөт падыша 22-забурда Дөөт падыша Ыйса Машаяк келгенге чейин 1000 жыл мурун жашаган адам эле. Ал эмне деп айтат? Теңир менен кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм. Ыйык жазууда койлор жөнүндө өтө көп сөздөр айтылат. Башка жаныбарлардын бардыгы жолдон адашып кете турган болсо, алар эч качан адашып кетишпейт, жоголбойт. Бирок койлор эгерде өздөрүнүн үйүнөн такыр башка жакка кетип кала турган болсо, кайрадан өз үйүнө кайтып келе алышпайт. Анткени койлор өтө акылсыз. Кайтаруучусу жок болсо, алар өз алдынча жүрө алышпайт. Кайтаруучудан алыстап кеткен кой сөз түрдө карышкырыга жем болот. Мен Монголияга көп жолу барганмын. Монголияга барсам, койлор, эчкилер, уйлар, аттар, жылкылар көп экен. Алардын ичинен эң эле көп кездешкени булар койлор экен. Билесиздерби, карышкырлар күндүзгү убакытта тоолордун алыс жагынан байкап турат дагы, таштардын астында, аскалардын астында. Анан акырындык менен түшүп келе отуруп, бир эле койду сүйрөп кетсе го бир жөн эле. Анда карышкыр келеткен дагы бардыгын муздап мойнунан бирден кырып кете берет экен. Кайтаруучу болбосо, анда койлордун бардыгы жем болот. Эгерде бир кой бир жакка кете турган болсо, башка койлордун бардыгы анын артынан ээрчип кетет. Бирөө аңга түшүп кетсе, калган бардыгы аны ээрчип отуруп, кошо аңга түшүшөт. Ал акылсыз жана алсыз экендигин билдирет. Ошол эле учурда Теңирди биздин кайтаруучубуз, ал эми адамдарды койлор деп салыштырып айтат. Ышая китеби 53-бөлүм 6-аятты билебиз го. Биз баарыбыз койлордой болуп адашып жүргөнбүз. Ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеткенбиз. Баарыбыз койлорбуз, бирок кайтаруучубуз жок, койлордон элек. Теңир биздин кайтаруучубуз эле, бирок кайтаруучубузга келбей туруп өз жолубузда адашып жашаганбыз. Өз оюбуз боюнча, өзүбүздүн эркибиз боюнча Кудайдан алыстаган адам кайтаруучусунан кетип калган койду билдирет. Кайтаруучудан кетип калган кой, ал сөз түрдө карышкырга жем болгондой эле. Кудайдан алыстап кеткен адам шайтан бийлиги астында шайтанга жем болгон адамды билдирет. Ал эми Кудай айтат: мен өзүмдүн койлорумду өзүм издеп табам. Жизекил 34-бөлүм 15-аятта. Жизекил 34:15-ти. Өз койлорумду мен өзүм кайтарам, аларды өзүм жуушатам, дейт Кудай Теңир. 16-аят. Жоголгонду издеп табам, адашканды кайрып келем, жарадарын таңам, оорулуусуна күч берем. Ал эми семирип кеткенин жана баш бербегенин жок кылам, аларды адилеттик менен кайтарам. Жоголгонду издеп табам, дейт. Анан 31-аятты дагы чогуу карай кетели. 31-аят чогуу окуйбуз. Силер менин койлорумсуңар, менин жайытымдын койлорусуңар, силер адамдарсыңар, мен болсо силердин кудайыңармын, дейт Кудай Теңир. Кудай өзүнүн сөзүндө айтат: силер менин жайытымдын койлорусуңар. Койлор деп кимди айтат? Буга чейин айтып кеткендей, адамдарды. Силер адамдарсыңар, мен болсо силердин кудайыңармын, дейт. Адамдарды Кудай өзү баккан, өзү кайтарган, өзү издеген койлор деп атайт. Бирок ушул кой, ал жоголгон кой.
Лука 15-бөлүмдө эң эле биринчи Ыйсанын насаат сөзү айтат: бир адамда 100 кою бар. Анан кеч кирген маалда баардыгын бирден санай баштайт. Балким бирөө жоголуп жетпей калбасын, саны жетпей калсын деп санаса, бирөө жетпейт. 99 турат, бирөө жоголуп кетет. Анан жоголуп кеткен ошол койду табыш үчүн 99-ун талаага калтырат дагы жоголгон бирөөнү издеш үчүн жөнөйт. Израиль жеринде аңдар көп эле, анан атайын койлор кайтара турган жайыттар дагы ылдый түшкөн жерлер бар эле, аскалар да көп эле. Анан кайтаруучудан бөлүнүп кеткен кой үчүн өтө коркунуч. Балким бир аңга түшүп кетип, ал өлүп калышы да мүмкүн. Же болбосо карышкырга жем болуп калышы да мүмкүн. Менде 100 кой бар да, ошондуктан бирөө жоголсо деле мейли деп калтырып коймок беле. Жок, азыр тынччылыкта турган 99 койду калтырат дагы бир койду издеш үчүн ал тапмайынча издеп жөнөйт. Нары бери кайтарган жерлерин барат. Жок экен деп эле бат эле артка кайтып кетпестен, тапканга чейин бүт күч аракетин жумшап издейт. Жоголгонду издейт. Эмне үчүн жоголуп кеткен? Анткени адамдардын баардыгы күнөө кетирген үчүн Кудайдан алыстап кетишкен. Кудайдын сөзүнөн алыстап кеткен. Адам өзүнүн денесинин каалоосун аткарыш үчүн шайтандын бийлиги астында жашаган адамдар. Накыл сөздөр 24-бөлүм 11-аятта өлүмгө кыйылгандар, абада бийлик кылган төрөнүн кол алдында жашаган адамдарды билдирет. Адашкан койду куткарыш үчүн эмне кылыш керек? Ошол жоголгон койлордун баардыгын куткарып алыш үчүн Ыйса өзүн кун катары төлөш үчүн келген. Күнөөкөр болгон адамды куткарып алыш үчүн Ыйса жакшы кайтаруучу катары келген. Нары бери койлорду издеп, анан ошол жоголгон койдун акысын төлөп бериш үчүн келген. 1-Жакан 3-бөлүм 5-аятта Ыйса бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келген. Адашкан күнөөкөрлөрдү күнөөдөн арылтыш үчүн келген. Эмне үчүн? Анткени күнөө үчүн жаза өлүм болгондуктан. Бизди күнөөдөн арылтыш үчүн күнөөсүз Ыйса келиши керек эле. Анда эч кандай күнөө болбогондугун билесиңер. Ошол Кудайдын уулу Ыйса Машаяктын аткарган иши болуп саналат. Койлор үчүн өзүнүн жанын берген жакшы кайтаруучу катары. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 8-аятта биз күнөөкөр кезибизде эле, күнөөкөр деп Кудайдан алыстап адашкан учурубузда, Кудайдын астында душман катары жашап жаткан учурубузда, Кудай ошол учурда бизге өзүнүн сүйүүсүн далилдеген эле. Күнөөкөрлөрдү күнөөдөн арылтыш үчүн келген. Лука 19-бөлүм 10-аятта мен жоголгонду издеп таап куткарыш үчүн келдим дейт Ыйса. Куткарып алыш үчүн эмне кылышы керек? Кун төлөп бериши керек эле. Биз үчүн өлүп бериш үчүн келдик. Биз күнөөкөр болгон учурда, Кудайдан алыс болгон учурубузда, Машаяк биз үчүн өзүнүн жанын берген эле. Кудай аны менен биргеликте өзүнүн сүйүүсүн бизге далилдеди. Биз үчүн аябастан өзүнүн жалгыз уулун өлүмгө жиберген.
уул, Кудайдын уулу Ыйса Машаяктын куткарып алыш үчүн аткарган иши айтылат. 1-Тимотей 2-бөлүм 6-аятта ал өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берген. Бардык күнөөкөрлөр үчүн Машаяк өзүн кун катары берген. Кун катары берди деп эмнени айтсак болот? Мисалы үчүн бир адам кулчулукка акчага сатылган эле. Ал адамды өзүбүзгө сатып алышыбыз үчүн ага акы төлөшүбүз керекпиз. Кун деп бул акыны, акчаны билдирет. Ошондуктан ыйык жазууда Ыйса биз үчүн бул дүйнөгө өзүн кун катары бериш үчүн келген. Жоголгон койду жөн эле издеп таап коюш үчүн гана эмес, ошол кой үчүн өзүнүн жанын бериш үчүн келген кайтаруучу Ыйса. Биринчи Петр китебинде 3-бөлүмдө дагы 18-аятта айтылат, чөг ачалы. Петрдин жазган 1-каты 3-бөлүм 18-аят. Биринчи Петр 3-бөлүм 18-аят. Чөг окуйбуз. Себеби Машаякта бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир ирет азап тартты. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. Машаякта бизди Кудайга алып келиш үчүн, күнөөлөрүбүз үчүн ал бир ирет азап тартты. Айкаш жыгачка кадалды, эң коркунучтуу жазага тартылды. Бизди күнөөдөн арылтыш үчүн ал биз үчүн кун катары өзүн берди. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн. Бизди таап, куткарып Кудайга алып келиш үчүн Ыйса өлүшү керек эле. Элестетип көрсөңүздөр, Кудайдын жалгыз уулу Ыйса Машаяк сөз түрдө өлүшү керек болгон иш эле. 1 Петр 2-бөлүм 25-аятта биз буга чейин адашкан койлордой болчубуз. Эгерде адашкан койлордой болуп жүрө бере турган болсок, жыйынтыгында түбөлүк тозокко бармакпыз. Бирок эми силер жаныңарды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. Кудайдын сөзүн кабыл алып, чындыкка ишенген учурда жоголгон кой кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келди. Эми куткарылган биз адашкан койлор эмес, Кудайдын кучагына кайтып келген койлор сыяктуудайбыз. Матай 9-бөлүм 36-аятта Ыйса Израиль элин көрүп боору ооруйт. Эмне үчүн? Анткени алар койчусу жок койлор сыяктуу жүдөп калышкан эле. Израиль эли Кудай өзү тандап алган эл эле. Израилде мыйзам окутуучулар, ыйык кызмат кылуучулар, андан кийин фарисейлер, көптөгөн жетектөөчү адамдар бар эле, бирок алар чыныгы кайтаруучу боло алышкан жок. Ошол себептен Ыйса элди көрүп боору ооруйт. Анткени алар койлор сыяктуу мүңкүрөп калышканын көрөт. Матай 18-бөлүмдө силердин араңардагы кичинелердин бирин дагы жоголушун Кудай ата каалабайт. Анткени жоголуп кете турган болсо, анда сөз түрдө ал тозокко барып калышы мүмкүн болгондуктан. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам болгондуктан, ар бир адам Кудай үчүн шунчалык маанилүү. Матай 16-бөлүмдө 26-аятта Ыйса эмне деген сөздөрдү айтат? Адам мейли бүт дүйнөгө ээ болсун, бирок өзүнүн жанына зыян келтирсе, анда эмне пайда?
адам өзүнүн жанын куткарып алыш үчүн кандай кун төлөй алат экен? Бул жөнөкөй эле адам жөнүндө айтылган жок, адамдын жаны жөнүндө айтылып жатат. Ошондуктан ар бир адам Кудай үчүн ушунчалык баалуу, барктуу. Ошол себептен адамдар үчүн өзүнүн уулун аябастан кун катары берген. Бир кичинекей койду таап алыш үчүн Ыйса бул дүйнөгө кайтаруучу катары келген. Ал кичинекей кой кимди билдирет? Тетиги жаман менин кошунам деп ошол кошунабызды айтабызбы? Жок. Кичинекей кой деп бул ар бирибизди айтат. Мен 1 Тимотей 1-бөлүм 15-аятта Машаяк бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткарыш үчүн келген. Бул сөздү айткан элчи Павыл ошол күнөөкөрлөрдүн эң эле биринчиси менмин. Ошол күнөөкөр Павыл куткарылууга ээ болуп турса, башкалар кантип куткарылбай койсун? Ыйса күнөөкөрлөрдү куткарыш үчүн бул дүйнөгө келди. Бул сөз туура, бардык жагынан кабыл алууга татыктуу. Эң эле чындык сөз бул Кудайдын сөзү. Ошондуктан бул сөздү бардык адамдар кабыл алууга татыктуу сөз. Ар бирибиз Кудайдын астында күнөөкөр элек. Ошол күнөөкөрдү күнөөсүнөн арылтыш үчүн, куткарып алыш үчүн, биз үчүн Ыйса бул дүйнөгө келген. Анткени бүт дүйнөдө дагы бир адамдын жаны ушунчалык маанилүү болгондуктан. Азыркы учурда билесиздерби, адамдар эмне деп айтат? Корей улутундагы адамдар бирдемке болуп жинденип баштаса, мен сени өлтүрүп салам деп ачууланып башташат. Башка адамдар деле. Эмне бир эле жолу өлөбүз да, 2 жолу өлмөк белек деп. Анан урушуп башташат. Негизинде антип урушуунун деле кереги жок. Кандай болгон күндө дагы биз өлүм жөнүндө көп антип тамашалап айтпашыбыз керекпиз. Анткени биздин денебиз эле өлбөстөн менин жаным бар экендигин биз жакшы билишибиз керекпиз. Бул дүйнөдө канчалаган адамдар жашашат. Мейли, ал адамдар жок болсо дагы, дүйнөдө жалгыз мен жашаган болсом, Кудай мен үчүн дагы Ыйса Машаякты бул жүрөгө жибермек. Анткени 99 коюн талаага таштап, бир жоголгон койду издеш үчүн жөнөдү го. Жыйынтыгында издеп отуруп ал таап алды. Кудайдын ырайымын таанып билип, ишенген учурда мен издеген теңирди биз жолуктурган болобуз. Аскалардын арасындабы же тоонун астындабы, анан кийин бир үн чыгып атканын угуп бараса, жанагы жоголуп кеткен кою турган болот. Анан издеп аткан коюн таап алат дагы ийинине көтөрүп үйүнө кайтып келет. Эй, кой, сен кандай маңкор койсуң? Эмне качып кеттиң деп мынтип сабады. Бас, артыман кел, дедиби? Жок, койго бир дагы каршы сөз айткан жок. Сен туура эмес кылдың деп да айткан жок. Менин артымдан ээрчи деп да айткан жок. Тескерисинче ийинине салып көтөрүп үйүнө алып келди. Ал койду ушунчалык жакшы көргөндүктөн кой жыттанса да, жаман кир болсо дагы ага көңүл бурбастан ийинине салып көтөрүп келет. Кудай бизди канчалык сүйүүсү менен сүйдү, билесиздерби? Бизди жөн гана куткарып албастан бийик көтөрдү. Мыйзамды кайталоо 1-бөлүм 31-аятта Кудай Израиль элин Мисирден чыгарып алып, Канаан жергесине жетектеп алып бара жаткан учурда Кудай аларды өзүнүн атасы баласын көтөргөндөй көтөрүп алган эле. Ушундай сөз бар экендигин билесиздерби жазууда? Анда чогуу ачып көрөлү. Мыйзамды кайталоо 1-бөлүм 31-аят. Мыйзамды кайталоо китеби 1-бөлүм 31-аят.
чогуу окуйлу. Сен чөлдөн бул жерге жеткенге чейин жолду катар Кудай Теңириң сени атасы баласын көтөргөндөй көтөрүп келгенин көрдүң. Атасы баласын көтөргөндөй Кудай да сени чөлдөн ушул жерге чейин Кудай өзүнүн сүйүүсүнүн кучагы болгон өзүнүн кучагына алат, ийинине көтөрүп үйүнө чейин кайтып келди. Ошол нерсени элестетип көрө турган болсок, Кудай бизди кандай сүйүү менен сүйөт, ошону түшүнө алабыз. Анан эмне деп айтат? Өзүнүн досторун, коңшуларын чакырат дагы, келгиле, менин кубанычыма ортоктош болгула, анткени жоголуп кеткен коюмду таптым. Өзү эле сүйүнүп кубанбастан, досторун, коңшуларын, тааныштарын чакырып алат дагы, келгиле, менин кубанычыма ортоктош болгула, мени менен чогуу кубангыла. Анан чоң той өткөрөт. Анткени жоголуп кеткен коюмду таптым. Лука 15 бөлүмдө 7 аятта тобо кылууга муктаж эмеспиз деп 99 адил адамга караганда, тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. Кээ бир адамдар 99 адил адамды фарисейлер, мыйзам окутуучулар деп айтышат, андай эмес, тобо кылган адамдар. Тобо кылып куткарылган адамдар бул 99 адил адам. Кудай алар үчүн да кубанат, бирок жаңыдан куткарылган адамдар үчүн да Кудай андан да көп кубанат. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө бир нече балдары бар. Анан бир баласы жоголуп кетти деп элестетели. Ата-энеси баласын таппай өлүп калды деп ойлогондо, күндөрдүн биринде ал үйүнө кайтып келет. Билесиздерби? Үй бүлөдө канчалык чоң кубаныч орнойт. Азыр үйүндө болгон балдар үчүн да ата-энеси кубанышат, бирок андан да чоң кубанычка толот. Анткени өлүп калды деп ойлогон, эсептеген баласы тирүү бойдон кайтып келгенде. Асмандагы коңгуроолордун бардыгы шыңгырайт. Анткени бир күнөөкөр Кудайга кайтып келди. Кудайга даңк, Кудайга даңк. Кудайдын ысымы ыйыкталсын деп ырдалат. Бир күнөөкөр куткарылган учурда жада калса, периштелер да Кудай менен чогуу кубанычка толушат. Периштелер деген кимдер? Еврейлерге жазылган кат 1 бөлүмдө периштелер Кудайдын уулу да, Кудайдын колуктусу да боло албайт. Анткени периштелер кызмат кылыш үчүн жиберилген рухтар гана. Адамдардан айырмаланат периштелер. Бирок периштелер Кудайга дагы табынышат, кызмат кылышат, андан кийин куткарылган адамдарга дагы кызмат кылышат. Матай 18 бөлүмдө бул кичинелердин бирин да кордобогула. Анткени алардын асмандагы периштелери бар болот, асмандагы атага дайыма жеткирип турушат. Билесиздерби? Ар бир куткарылган адамдын коргоочу периштеси болот. Даниэль 12 бөлүмдө Израиль элин коргогон периште бар, ал Михаил. Израиль эли кыйраган учурда толугу менен кыйраган, ал эми аларды кайрадан өз калыбына келтиргенде, Канаан жергесине алып келген учурда өтө чоң улуу аскер кылычы менен чыга калат. Жашыя коркот дагы, сен кимсиң? Биз тараптасыңбы же тигил тараптасың десе, мен Кудай тарабынан жиберилген аскермин. Ал Михаил периштеле.
Израиль элин коргогон периште Михаил. Кудай Израиль эли үчүн күрөшкөндө Жашия 23-бөлүмдө айтылат, бирөөңөр миңди кубалайсыңар. Анткени Кудай өзү силер үчүн күрөшөт. Андай сөздөр ыйык жазууда көп айтылат. Ассирия падышасы Иерусалимди басып алам деп курчап алат дагы, баарын талкалайм дейт. Ошондо Хиския падыша Ассирия падышасы жиберген катты алат дагы Кудайга кайрылат. Кудай, эмне кылайын? Кудайга каршы акарат келтирип жатат, жаман сөздөрдү айтып жатат. Анан Ышая пайгамбар келет. Жок, эч бир кабатыр болбо, анткени бул адамдардын баардыгы бүгүн түнү кырылат. Ошол түнү Кудайдын периштелери келет дагы Ассирия падышасынын аскерлеринин 185 миңин кырып салат. Ышая китеби 38-бөлүмдө ошол жөнүндө айтылат. Израиль эли бир дагы жебе же болбосо бир дагы куралы менен душмандарга каршы эч жумшашкан жок. Анткени Кудай өзү алар үчүн күрөшкөн. Андай окуялар өтө көп болгон. Азыркы эле учурду карасаңыздар, Хамас деле Израилди канча жолу талкалайм деп аракет жумшашкан эле. Канча жолу ракеталарды учурушту, бирок жеңип чыга алган жок. Ошол согуштун азабынан Израиль жеринде 46 миң адам өлтүрүлдү. Көз жумган Газ секторунда. Израилди бир дагы адам, бир дагы мамлекет каршы чыга албайт. Эмне үчүн? Анткени Израилдин артында Кудай турат. Эгерде Израиль бул дүйнөдөн жок болуп кете турган болсо, анда ыйык жазуу жалган болуп калат. Кудай өзүнүн периштелери аркылуу куткарылган адамдарга Израиль элин гана коргобостон, куткарылган адамдарды да коргоп келет. Ошондуктан бул кичинелердин бирин да кордобогула. Анткени ар бир периште биз жөнүндө асмандагы атабызга дайыма отчет берип турат, жеткирип турат. Элчилердин иштеринде дагы айтылат, Петр түрмөгө камалганда, эми эртең болсо анын башы алынып өлтүрүлөт деп. Иерусалимдеги ишенген адамдардын баардыгы отуруп биримдикте сыйынып башташат. Кудай, элчи Петрди тирилте көр, ага жардам бере көр. Петр ошол учурда чынжырга байланып, эртең өлө турган болсом, мен Теңир менен жолугам деп кубанычка бөлөнүп, көзү жумуп уктап кетет. Ошол учурда периште келип Петрди ойготот. Ал укпагандыктан, тур десе укпагандыктан, акырын аны тээп коет. Анан ойгонуп, чочуп ойгонуп кетет дагы, чынжырлардын баардыгы үзүлөт, эшиктердин баардыгы ачылат. Анан сакчылар, кайтаруучулардын баардыгы уктап калган болот. Экинчи эшик ачылат, үчүнчү эшик ачылат. Петр болсо түш көрүп жатамбы деп эшикке чыгып караса, Кудай мага периштени жиберип, мени куткарып алган турбайбы деп түшүнөт. Анан ыйыктар, ишенген адамдар отурган жерде барып такылдатат. Ким дегенде, малай кичинекей кыз чуркап келип, ким десе, мен Петрмин дейт. Анан кичинекей кыз ушунчалык сүйүнгөндүктөн эшикти да ачпастан элдерге барып айтат, элчи Петр келди дегенде болсо алар ишенишпейт. Азыр эле өздөрү сыйынып отурат го, Петрге жардам бер деп. Анан Петр кайтып келди десе,
ишенишпей отурат. Жок, ал чыныгы Петр, анын үнүн угуп көргүлөчү десөз, Петрдин периштеси келиптир деп түшүнүшөт. Билесиздерби? Куткарылган адамдын ар биринин периштеси бар. Ыйса ушинтип айткан. Мени коргогон периштем бар. Периште, айтып койчу, туурабы? Ошондуктан абайлаңыздар. Мени сиздер урушуп, жамандасаңар, менин периштем дароо сиз жөнүндө Кудай атама жеткирет. Мени гана эмес, баардык куткарылган адамдардын жанында коргоочу периштеси бар. Биздин жакшы кылган иштерибиз жөнүндө дагы, анан жаман иштерибиз жөнүндө да Кудайга баардыгын отчет катары жеткирип турат. Периштелер эмне деп айтат билесизби? Кудай, билесизби, баланча сиздин балаңыз бар го, ошол ушунчалык сиздин эркиңизди аткарып жашап атат, сизге аябай жакшы болот, сизди мактап жашайт. Ал эми туура эмес иш кылсак, периште, Кудай, билесизби, тетиги уулуңузду караганда ошол уулду көрүп кантип чыдап отурасыз деген иштер да болушу мүмкүн. Ошондуктан периштелер куткарылган учурда периштелер да Кудай менен бирге кубанычка бөлөнүшөт. Бир адам куткарылган учурда түбөлүк бейиште чоң кубаныч болот. Ошондуктан бир күнөөкөр адам куткарылган учурда канчалаган чоң кубаныч. Андан сырткары кайтаруучу өзүнүн коюн табыш үчүн канча кыйналды, азап тартты. Анан коюн таап алган учурда кайгысын, азаптарын баардыгын унутуп коет. Тескерисинче жакындарына келет дагы, менин кубанычыма ортоктош болгула деп баарын чакырып алат. Ошондой эле Кудай да биз үчүн чоң кубанычка бөлөнөт. Лука жазган жакшы кабар 15-бөлүмдү кайрадан ачалы. Лука 15-бөлүм. Он 15-бөлүм 8-аяттан баштап окуйбуз. Жок, 7-ни биринчи окуйлу. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле тобо кылууга муктаж эмеспиз деген 99 адил адамга караганда тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. Ошондуктан куткарылган адам үчүн да Кудай ушунчалык кубанат, бирок андан да чоң кубаныч качан күнөөкөр бирөө Кудайга кайтып келген учурда. Биздин арабызда куткарыла элек адамдар барбы? Демек, сиз жоголгон бир Кудайдын астындагы койсуз. Ошондуктан адашып жүрө бербестен Кудайдын астына батыраак кайтып келишибиз керекпиз. Колосалыктар 1-бөлүм 6-аятта Кудайдын ырайымын угуп, жакшы кабарга ишенип, мен дагы кубанам, мен үчүн дагы Кудай асманда кубанат. 8-аятта же 10 драхмасы бар бир аял бир драхмасын жоготуп алса, эмне ал чырак күйгүзүп алып, үйүн шыпырып, аны тапмайынча тырышып издебейби? Тапкандан кийин курдаштары менен коңшуларын чакырып, аларга мен жоготкон драхмамды таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула дейт. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле бир күнөөкөрдүн тобо кылганы үчүн да Кудайдын периштелери кубанышат. Бул сөздө бир аял 10 драхмасы бар эле. Драхма деген бул эмне? Динарионго окшош эле эмгек акысын билдирет. Бир динарион чоң эле киши эмгек акысы, бир күндүк эмгек акысы.
эгерде бир киши үйлөнө турган аялды жолуктура турган болсо, экөө үйлөнөбүз деп макулдугун берип койгон учурда, анан кызды жөнөтүп жаткан үй сөзсүз түрдө 10 драхмасын байлап, андан кийин кошо күйөөгө берет экен. Анан өзүнүн башына ошол 10 драхманы кийип алып күйөөгө чыгат. Бул аял үчүн өтө маанилүү нерсе. Бирок бул жерде карасаңыздар, ушул аял 10 драхмасы бар, бирок бирөөсүн жоготуп алат, бирөөсү жоголуп кетет. Ал аял үчүн анын байлыгы да эле. Кечиресиздер, аялдын үйүнөн эмес, ала турган күйөөсү аялга 10 драхманы белек катары берет экен. Ошондуктан бул аял үчүн өтө маанилүү белек катары. Ушунчалык барктуу болуп саналат. Ошондуктан аял бүт аракетин жумшап, чырак күйгүзүп алып, үйүн шыпырып баштайт. Эмне үчүн чырак күйгүзөт? Анткени ошол учурдагы үйлөрдө айнек терезе деген жок эле. Айнек терезе жок болгондуктан кичинекей эле бир тешикче бар. Анан аба кириш үчүн, бир аз жарык кириш үчүн ошондой терезе эле. Анан үйдүн ичи капкараңгы. Анан ал драхма каяка кетип калгандыгын өзү да көрө албагандыктан чырагын күйгүзүп алат да үйдүн баардыгын шыпырып баштайт. Ушунчалык кылдаттык менен издей баштайт. Анан таштандылардын арасына кирип кеткенби же чаңдардын арасына кирип кеткенби, чырагын күйгүзүп алып жарык менен бүт баарын издеп отуруп, жыйынтыгында таап алат. Тапкандан кийин эмне кылат дейт? Тапкандан кийин курдаштар менен коңшуларын чакырып алат. Курдаштарын, коңшуларын чакырыш үчүн жөн эле чакырбайт, аларды сыйлайт, демек той өткөрөт. Бир драхмадан дагы аларды сыйлай турган акчасы көп кетет болуш керек. Бирок ошого карабастан коңшуларын, курдаштарын чакырып алып, мен жоготкон драхмамды таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула дейт. Ошол драхманы издеп жаткан учурда башка бир нерсе дагы башына кирбейт. Башка иштерин баардыгын таштап, ошол драхманы гана издеген болот. Жыйынтыгында таап алат. Анан чоң кубанычка толот. Анан өзү эле кубанычка толуп отура бербестен, дароо ошол замат курдаштарын, коңшуларын чакырат дагы, мен жоготкон драхмамды таптым, келгиле да кубанычыма ортоктош болгула деп. Жанагы бир койду таап алган адам сыяктуу эле, мен да драхмамды таап алдым, менин кубанычыма ортоктош болгула. Мени менен чогуу курдаштарым дагы чогуу кубансын. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле күнөөкөрдүн тобо кылганы үчүн да Кудайдын периштелери кубанышат. Биз бирөөгө жакшы кабар айтып, ал адам куткарылып калса, анда жакшы кабар айткан сөз айткан адам кубанат, куткарылган адам да кубанат. Анан жагындагы адамдар, чынында эле куткарылды деп кошо кубанышат. Анан бүт жыйын кубанат. Башка кубаныч менен салыштырууга дагы мүмкүн эмес чоң кубанычка ээ болот. Сефания китеби 3-бөлүмдө ал сен үчүн абдан кубанат. Сага сүйүүсү менен сага ырайым кылат. Шунчалык кубанат, шаттанат, качан бир күнөөкөр тобо кылып Кудайга кайтып келген учурда. Бирок чыракты күйгүзүп, анан драхманы издей баштайт го. Ошондой эле Кудайдын сөзү бул жарык болгондуктан Кудайдын
сөзү менен, Кудайдын ырайымы менен күнөөкөрлөрдү издеп баштайбыз. Бирөө менен сүйлөшкөндө же болбосо семинар учурунда адамдардын жүрөгүнө Кудайдын жарык сөзү болгон сөз киргенде ар бир адамдын жаны ушунчалык баалуу. Биринчиден куткарылган биз еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылуу. Бул дүйнөдө бир адамдын куткарылып калышынан дагы андан чоң артык кубаныч барбы? Же бир нерсеге салыштырууга мүмкүнбү? Бул дүйнөдөгү эң чоң бай адам өзүнүн байлыгын берип туруп адамдын жанын кунтулуп куткарып алабы? Албетте жок. Кудайдын жалгыз уулу Иса Машаяк канын төгүп бермейинче башка жол менен кунтулуп куткарууга мүмкүн эмес. Ошондуктан бир драхма эмне үчүн анчалык маанилүү? Эң эле биринчи насаат сөз жакшы кайтаруучу өзүнүн кою үчүн, жоголгон кой үчүн өзүнүн жанын бергендиктен. Ошол себептен бир драхмадагы шунчалык маанилүү, баалуулугу ушундай. Акча менен салыштырууга мүмкүн эмес ар бир адамдын жаны маанилүү экендигин көрсөтөт. Куткарылган адам өзү ээ болгон куткарылуу. Азыр мен деле куткарылгандан кийин 62 жыл руханий жашоо менен жашап келе жатам. 62 жыл өтүп кетсе, көп нерсе унутулуп калышы мүмкүн. 62 жылдын ичинде кандай иштер болуп өттү деп ойлойсуздар? Азаптагы, кайгыдагы. Кээ бир учурду унутуп койгон учурларым да бар. Бирок азыркы учурга чейин көз алдымда турган нерсе бул мен куткарылган күнүм. Чынында мен да куткарылдымбы деп ишене албай, өңүмбү же түшүмбү деп өзүмдү чымчып көрсөм, чынында эле өңүм экен. Билесизби, куткарылгандан кийин автобустан кийин мен жөө 15 мүнөт басышым керек эле, эч ким жок жерде жыргап, бийлеп, ырдап алып бардым эле. О, куткарылуу, куткарылуу, Иса Машаяк мени куткарды деп. Куткарылган ошол күн кече болуп өткөн күндөй азыр дагы эсимде ушунчалык жакшы калган, башкасын унутсам дагы куткарылган күнүмдү эч качан унутпайм. Куткарылган адам кубанат, бүт жыйын кубанат, Кудай дагы чоң кубаныч менен кубанат. Ошондуктан ар бир адамдын куткарылышы бул ушунчалык маанилүү экендигин эч качан эсибизден чыгарбайлы. Ошол себептен жакшы кабар ишинде биз дагы да активдүү болушубуз керекпиз. Иса күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн өзүнүн жанын берген, кун төлөп куткарып алган. Ал эми ыйык рух, жанакы аял, ал жыйынды билдирет. Жыйын күнөөкөрлөрдү издөө ишин аткарат. Күнөөкөрлөр издеп таап, Теңир биз үчүн күнөөлөрдүн баардыгын кечиргендиктен ыйык рух ошол Кудайдын ырайымын биз түшүнүшүбүз үчүн биз аркылуу иштейт. Аян 2-бөлүм 7-аятта рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Ыйык рух жыйын аркылуу, куткарылган адамдар аркылуу иштейт, өзүнүн сөзүн айтат. Биздин ичибиздеги ыйык рух дагы бизди дайыма сөз менен үйрөтөт. Ошол эле учурда куткарылбаган адамдарга жыйын аркылуу өзүнүн сөзүн айтат. Жакан 15-бөлүм 16-аяттарда ыйык рух келгенде мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Силер дагы мен жөнүндө күбөлөндүрөсүңөр. Биринчиден ыйык рух Теңир жөнүндө күбөлөндүрөт.
айкаш чыгачта кадалган ыйса жөнүндө, анын аткарган иши жөнүндө күбөлөндүрөт. Анан биринчиден куткарылган адамдар дагы биргеликте чогуу күбөлөндүрүшөт. Анткени ыйык рух биз аркылуу адашкан адамдарды куткарып алыш үчүн ишти аткарып келет. Римдиктерге жазылган кат 10-бөлүмдө жакшы кабарды таратуучулар жок болсо кантип угушат? Жакшы кабар таркатыш үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? Ыйса Машаяк айкаш чыгачта кадалып, куткарылуу ишин аткарган күндө дагы ал жөнүндө адамдар элдерге айтпаса, таркатпаса, анда кимдер куткарылмак эле? Жакшы кабарды таркатыш үчүн жиберилишпесе кантип таратмак эле? Ыйык жазуу аркылуу жакшы кабарды угуп, ишенип кабыл алган адам оозун жаап отура алган болсо, анда бир дагы адам куткарылбайт. Ошондуктан кайрадан тирилген Ыйса Машаяк өз шакирттерине айтат: Ата мени жибергендей, мен да силерди жиберем. Ыйса Кудай Ата тарабынан жиберилген, айкаш чыгачка кадалып, бардыгын куткарылуу ишин аткарган. Анан өз шакирттерине айтат: Ата мени кандай жиберген болсо, мен да силерди ошондой жиберем. Ыйса айкаш чыгачка кадалып бизге түбөлүк кечирим алып келди. Ошол чындыкты башка адамдарга жеткириш үчүн биз Кудай тарабынан жиберилген адамдарбыз. Ошондуктан ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет, кимдин күнөөсүн калтырсаңар, ал калтырылат. Ыйык рух куткарылган адамдар аркылуу жакшы кабарды башка адамдарга жеткирет. Жоголгон күнөөкөрдү таап издеш үчүн ыйык рух иштейт. Ал эми ыйык рух өздөрүнүн ишин аткарыш үчүн куткарылган адамдарды колдонот. Бул жердеги аял ыйык рухту, жыйынды билдирет. Экклесия жыйын, Кудай өзү чогуу болгон жыйын. Кудайдын жакшы кабар сөзү күбөлөндүрүлөт. Ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөсүн кечирсеңер, кечирилет. Ал сөздүн мааниси кандай? Айкаш чыгачка кадалган Машаяк жөнүндө сөздү күбөлөндүрсөңөр, ал адамдарды куткарылат. Эгерде күбөлөндүрбөсөңөр, айтпасаңар, ал адамдардын бардыгы тозокко барат. Ошондуктан биз батыраак жеткирип, ал адамдарда куткарылып калышына биз өз салымыбызды кошушубуз керекпиз да. Оозубузду жаап эле отуруп алсак, алар адамдар кантип куткарылышат? Биздин жакындарыбыз, үй бүлөбүз деле. Кээ бир учурда айтабыз: ишенбесең койчу, ишенбесең тозокко бара бер. Ошентип эле бүтүп калышыбыз керекпи? Өлгөндөн кийин ал адам чынында тозокко баргандан кийин эмне деп айтат? Чынында тозок бар экен деген билип туруп сен мага айтпайт белең десе, айтпадым беле? Жан дилиң менен айтпайт белең? Көз жашыңды төгүп болсо да айтпайт белең? Деп көп өкүнүчтөргө ээ болот. Жоголгон драхма кимди билдирет билесиздерби? Бизди курчап турган эң эле жакын адамдарыбызды. Менин үй бүлө, менин туугандарым, жакындарым, досторум, коңшуларым. Чырагын күйгүзүп, шыпырып, бүт аракети менен драхманы издегендей эле, ыйык рух дагы биз аркылуу жоголгон, адашкан адамдарды издешибиз үчүн жетектейт. Элчилердин иштери 1-бөлүм 8-аятта ыйык рух келгенден кийин силер күчкө ээ болосуңар да менин дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. Римдиктерге жазылган кат 1-бөлүм 16-аятта элчи Павыл айтат: мен жакшы кабар таратуудан уялбаймын. Анткени жакшы кабар бардык ишенгендерди
куткара ала турган Кудайдын күчү, Кудайдын жакшы кабар сөзү. Жакшы кабар сөз бизге чейин да жетти. Ошол эле жакшы кабарды эми биз башкаларга айтсак, таркатсак, анда ал адамдар дагы куткарылышат. Кээ бир адамдар айтышат, ишенгендин ишенип эле ал жетишсиз. Аны кабыл алышың керек. Сөздү угуп кабыл алышы керек. Бизди ар кандай шылтоолор менен каршы чыккан адамдар, агымдар да өтө көп. Биринчи Корунтуктарга жазылган кат 1-бөлүм 21-аятта Кудай эмне деп айтат? Кудай ишенгендерди акылга сыйбаган сөз аркылуу куткарып алууну туура тапты. Адамдардын көз карашы боюнча акылга сыйбаган жол катары кабыл алышы мүмкүн, бирок биз ал адамдар укса да, укпаса да, кабыл алса да, кабыл албаса дагы айтышыбыз керекпиз, сөздү жеткиришибиз керекпиз. Ошондо Кудай биз үчүн кубанат. Бир адам куткарылган болсо, анда Сепания 3-бөлүм 17-аятта Кудай биз үчүн абдан кубанат. Шаттанып салтанат курат. Периштелер менен биргеликте кубанат. Ошондуктан бир адам куткарылса, куткарылыптырбы деп эле койбостон, чынында кубанып, ыраазычылык билдиришибиз керекпиз. Лука 15-бөлүм 11-аятта Ыйса дагы мындай деди: бир кишинин 2 уулу бар экен. Алардын кенжеси атасына: "Ата, менин энчимди бер" дейт. Ошондо атасы балдарына мал мүлкүн бөлүп берет. Бир адамдын 2 уулу болот. Кичинекей уулу айтат кичүүсү: "Ата, сен өлүп кала турган болсоң, мага бере турган байлыгың бар да, сен өлгөнгө чейин мен күтө албайт экем. Ошон үчүн алдын ала берчи." Атасы: "Жок, болбойт. Сен аны жок кылайын деп атасың да." "Жок, ата, кабатыр болбоңуз, мен жок кылбайм. Бериңиз." Бул укпайт го. Жаман бала, мейли, сен каалагандай болсун деп өзүнүн улуу баласын, анан кенжесин чакырып алат да экөөнү бирдей бөлүп берет. Негизи өлгөндөн кийин экөө байлыкка ээ болушу керек, бирок баласы алдын ала сурап алат. Энчисин бергенден кийин, менимче, накталай акчага алмаштырып алат ал ээ болгон байлыгын, анан алыс башка өлкөгө кетип калат дагы өзү каалагандай колдонот, баардыгын жокколот, жаман досторго жолугат, жаман аялдарга барат, оюнга, дагы бир жолу ичип, акылынан ажырап, каякта калганын билбей калып, өзүн жоготуп коет. Анан ошол жерде ачарчылык башталат. Анан тамак жетишпегендиктен бир үйгө жалданып иштейт. Жүйүттөр үчүн чочко деген бул аябай эле таза эмес жаныбар, ошондуктан аны эч ким деле баккан эмес. Анан чочколор азыктанган тамак менен жейин десе, ал дагы түгөнөт. Анын курсагы ачып баштайт, арыктап да бүтөт. Арыктап кыйналат. Анан кийин кыйналгандыгынан эмне деп ойлойт: атамдын үйүндө азыр, жада калса малайлары дагы. Атамдын жалчылары дагы баардыгы тамакка тоюп жешет.
Мен болсо бул жерде ачкадан өлгөнү турам. Мен атама кайтып барышым керек. Атам мени сүйөт, мени сөзсүз түрдө кечирет. Атама барганда мындайча айтайын: мен сенин уулуң деп аталууга да татыксызмын. Анан мени жалчы кылып өзүңө кабыл ал. Анан эрдик менен барат. 20-аятта, Лука 15-бөлүм 20-аятта. Ошентип ал туруп атасына жөнөйт. Атасы уулун алыстан эле көрүп, аять да жүгүрүп барып, мойнунан кучактап өпкүлөйт. Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып ал дейин дейт. Ошондо уул атасына: ата, мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым. Алыстан келатканда атасы биринчи уулун көрөт. Уулу атасынын үйүнөн чыгып кеткен күндөн тарта бир дагы күн тынчтан алган жок. Атасы күн сайын кайгырат: балам каякта жүрдү болду экен, тирүүбү же өлүп калдыбы, ооруга чалдыктыбы? Менин балам үйгө кайтып келчи деп күн сайын күтүп келди. 13-забурда Кудайды издеген адам бар бекен деп Теңир асмандан адам баласын карайт. Кайсыл адам Кудайды издеп кайтып келет экен деп Кудай күн сайын ар бир адамды күтөт. Бул адам дагы күн сайын эшикке чыгып баласын күтүп отурган эле. Дарбазаны бекитпегиле. Анан балам келип калса ысык тамак берели деп дайыма тамагы ысык даяр эле. Эртеден кечке баласынын кайтып келишин гана күтүп келген атасы. Бүгүн да балам келген жок. Анан күн батып келе жаткан учурда алыстан караса бир жарды жакыр бирөө басып келе жатат. Анан караса баскан турушу өзүнүн баласы экендигин көрөт. Атасы биринчи таанып билет. Анан баласын аяп өзү чуркап барат. Билесиздерби, карып калган атасы чуркап барганда кандай ылдамдыкта чуркайт. Анан анысына да карабастан өзүнүн уулун көргөндө чуркап барат дагы мойнунан кучактап өпкүлөп баштайт. Эй бала, бүгүн эми келдиңби? Баласы атасына сүйлөй да албай: ата, мени кечире көрчү. Мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым. Мындан ары сен уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып алчы деп кайрылганда атасы: эй балам, акчанын баарын каяка короттуң? Каякта жүрдүң? деп урушкан да жок. Кайтып келгенине дагы ушунчалык кубанып атасы: эми баргыла дагы эң жакшы кийимден алып келип кийгизгиле. Анын колуна шакек кийгизгиле, бут кийим бергиле. Бутунда бут кийими да жок эле. Ошол учурда жалчылар чынында эле бут кийими жок жүрчү эле. Эң жакшы кийим деп бул куткарылуу кийимин айтат. Эйден багында адам ата жана анын аялы күнөө кетиргенде Эйден багынан кубаланып чыгарылганда, башталыш 3-бөлүм 21-аятта Кудай адамга жана анын аялына териден кийим кийгизген эле. Бул тери кийим келечекте Ыйса Машаяк келип өзүнүн каны аркылуу адамдарга куткарылуу алып келе тургандыгын алдын ала көргөзгөн эле. Ышая китеби 61-бөлүмдү да чогуу ачалы. Ышая 61-бөлүм. Ышая 61-бөлүм. 10-аят
чогуу окуйбуз. Теңир жөнүндө кубанам, Кудайым жөнүндө жаным кубанат. Анткени ал мага куткаруу чапанын кийгизди, чындыктын кийимин кийинтти. Ал мага күйөөгө таажы кийгизгенсип таажы кийгизди. Ал мени колуктуну жасалгалар менен жасалгалагансып жасалгалады. Мен теңир жөнүндө кубанам, Кудайым жөнүндө жаным кубанат. Ошондуктан мага куткаруу чапанын кийгизди. Атасы баласынын кир кийимин чечип салып, эң жакшы кийим кийгизгени бул биздин куткаруу чапанын кийгенибизди билдирет. Кудай бизге өзү чындыктын кийимин кийгизди. Биздин адилеттигибиз булганган кийимдей эле. Биз баарыбыз Кудайдын астында таза эмес элек. Бирок Кудай өзү бизге куткаруу чапанын кийгизип, чындыктын кийимин кийинтти. Жыйынтыгында чындыктын кийимин Кудай мага кийгизип койду. Ыйса Машаяк аркылуу Кудайдын алдында биз бекер акталдык. Күнөөлөрүбүз кечирилди. Ошол эле учурда биз акталдык, адил адамдар болдук. Колуна шакек кийгизди деген сөз эмнени билдирет? Сен менин уулумсуң. Канчалык күнөөсү көп болсо дагы ал кайтып келген баласы, уулу. Кудайдын сүйүүсү биздин кетирген күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечире ала турган сүйүүсү. Анын кетирген күнөөсүн дагы айткан жок. Сен менин уулумсуң. Жакан 1-бөлүм 12-аятта ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилген. Сен менин уулумсуң. Анан бутуна бут кийим кийгизгендиги эми мындан ары жакшы кабарга татыктуу жаша. Мындан ары атаңдан алыстаба. Андан кийин байланган торпокту сойгону, ошол учурда эң жакшы коноктор келгенде ошол торпок союлчу эле. Колуна шакек кийгизип, кийим кийгизди, бутуна бут кийим кийгизди. Анан торпокту алып келип сойду. Эми көңүл ачып жыргайлы, анткени менин уулум кайрадан кайтып келди. Бизге окшогон күнөөкөр үчүн, Кудай менен бирге түбөлүк кубанычка ээ болушубуз үчүн Ыйса Машаяк жанакы союлган бир торпок сыяктуу айкаш жыгачка биз үчүн кадалды. Андан артык ырайым, андан артык сүйүү жок. Анан атасы чуркап барып моюндан кучактап өпкүлөдү деп айтылат. Кудай күнөө кетирген бардык күнөөкөрлөргө өзүнүн колун сунуп, өзүнө чакырып алды. Азыр да колун сунуп чакырат. Ышая 44-бөлүм 22-аятта сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай тараттым, мага кайрыл. Азыр да Кудай мага кайрыл деп өзүнүн колун сунуп турат. Биздин арабызда Кудайга кайрылып келелек адам боло турган болсо, батыраак кайрылып келели. Анткени Кудайдын сүйүүсүнөн баш тарткан адам ал үчүн үмүт да жок болот. 2 Петр 3-бөлүмдө 8-9-аятта Кудай айтат: күнөөкөрлөргө ал чыдамдуулук менен күтүп турат. Эч кимдин өлүп калышын каалабастан бардыгы тоо кылыш үчүн көпкө чыдайт. Биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, ыйык рух жыйын аркылуу, куткарылган адамдар аркылуу адашкан адамдарды, жоголгон адамдарды издеп таап келет. Алардын бардыгы куткарылганга чейин Кудай Ата чыдап күтөт. Жыйын аркылуу,
ыйык иштейт. Ал эми ата бирөөсү дагы өлүп калбастан тобо кылышын көпкө чыдап күтөт. Атасы мойнунан кучактап өпкүлөгөндөгү бул атасынын сүйүүсүн билдирет. Шартсыз сүйүү. Күнөөсүн дагы санап бирден айткан жок. Баласы кетирген күнөөсүн мойнуна алды. Бирок атасы анын күнөөсүн кечирип койгондуктан кайрадан эсине салган жок. Кудай бардыгыбызды өзүнө кабыл алды. Ушундай улуу ырайымы менен бизди кабыл алды. Атадан алыстап кеткени ал өлүп калгандыгы. Жоголгон уулу кайрадан табылды. Өлгөн уулу кайрадан тирилди. Биз дагы Кудайдан алыс болгон учурубузда мыйзамсыздыктарыбыз жана күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн бизди ал кайрадан тирилтти. Римдиктерге жазылган кат 6-бөлүмдө өзүңөрдү күнөө үчүн өлүкпүз, Ыйса Машаяк аркылуу Кудай үчүн тирүүбүз деп эсептегиле. Куткарылган ар бир адам үчүн Кудай асманда ушунчалык кубанат. Анткени бир адамдын жаны Кудай үчүн ушунчалык маанилүү экендигин жакшы билип, биз дагы бүт күч аракетибизди жумшап, Кудай атабызды кубанычка бөлөп, жакшы кабарды таркатканга аракет кылышыбыз керекпиз. Эгерде биздин айлана чөйрөбүздө куткарылган адамдар пайда болду, мисалы үчүн Америкада, Африкада десе, Кореяда десе, башка мамлекетте десе, биз дагы бирге чогуу кубанганды билишибиз керекпиз. Азыр Ыйса Машаяк дагы да келе элек. Анын себеби бир дагы адам адашпастан, өлүп калбастан, тобо кылып Кудайга кайрылып келиши үчүн Кудай азыр да күтүп турат. Ошондуктан жоголгон күнөөкөрлөрдү биз издеп таап жакшы кабар таркатыш үчүн дайым эле кийинкиге жылдыра бербестен, азыр мүмкүнчүлүктү туура колдонуп, жакшы кабарды жеткиргенге аракет кылайлы. Мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Забыр 117-бөлүм 17-аятта айтылгандай, биз өлбөстөн жашап жатканыбыздын негизги себеби Кудайдын иштерин жар кылышыбыз үчүн. Ошондуктан бүт күч аракетибизди жумшаганга аракет кылалы. Эмки жумада мен Кванжу шаарында семинар өтөм. Семинар үчүн дагы чогуу сыйынып берсеңиздер, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан бардыгыбызды, биз денебиздин каалоосун аткарып жашаган учурда, Кудайдын астында күнөөкөр жана душман болуп жашаган учурда, Ыйса Машаяк биз үчүн айгаш-чыгашта кадалып төккөн улуу каны аркылуу бизди куткарып алып, эми куткарылган адамдар аркылуу, жыйын аркылуу ыйык өз ишин аткарып, адашкан адамдарды Кудайга кайтарып келиш үчүн Кудай Ата асманда бардык адамдардын тобо кылып кайтып келишин күтүп жаткандыгын биз жакшы билгендиктен, мындан аркы жашообузда бизге тапшырылып берилген сиздин улуу тапшырмаңызды аткарып, сизге бардык даңкты мактоолорду арнашыбыз үчүн жардам бериңиз. Бардыгын сиздин колуңузга тапшыруу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.